Жаздын алды менен Бишкектеги Ак Ордо жаңы конушунун жашоочуларына жакшы жаңылык. Эми андагылардын электр жарыгы өчпөйт. Тагыраак айтканда, конушка 10 миңден ашык үйдө тейлей турган электр көмөк чордону орнотулду. Теманы кабарчыбыз Алишер Аскарбеков улантат. Акылбек Каныбеков ушул Ак Ордо электр көмөк чордонунда монтер болуп иштейт. Конуштун кайсыл жерине жарык жалп өчкөнүн ал ушул жерден карап билет. Бирок жакшысы жаңы салынган подстанцияда авариялык абал бул элек. Бул панель управления 110-дуку, буяктан дистанционный управление менен иштесек болот. Буяк жак иштебей калса ручной управление деген бар, аны уже сырт жактан чисто оборудованияны өзүнөн иштесек болот. А так авария болуп көп эме болбойт. Буяк жакшы. Мындан тышкары электр жарыгы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн кошумча электр чубалгылары тартылды. Тагыраак айтканда, ал Арча подстанциясынан баштап Ак Ордо электр көмөк чордонуна чейин узундугу 8 чакырымга созулган кубаттуулукка чыдамдуу ызым тартылды. Бардык оборудованиялар жаңы, заманбап оборудование менен салынган. Бул жерде андан дагы айтып кете турган нерсе, что бул жердеги оборудованиялардын баары жаңы болгондуктан эч кандай авариялык өчүрүүлөр болгон жок. Ишкананын учурдагы башкы максаты подстанциянын кубаттуулугун дагы да чыңдаганы жатат. Бул жердеги айта кете турган нерсе, бул жерде биринчи очередте курулган, кийинки жылдарда пландаштырылып атат. Экинчи очередин жаңы трансформатор менен коюп куруш керек. Халкка үзгүлтүксүз жарык берүү менен бирге ишкана электр байланыштарын жаңылап, сапат жагынан жакшыртуу жумуштарын жүргүзүп жатат. Алишер Аскарбеков, Лена Ткаченко, Алмаз Нурманбетов, Коомдук биринчи канал.